Саламатсыздарбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүн ушул Ош чергесине Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич катышып отурат. Ош чергесине куш келипсиз. Бүгүнкү жыйынга Ош облусунун, Ош шаарынын тургундары, мекеме уюмдарынын жетекчилери, райондук мамлекеттик администрация башчылары, райондук мекеме уюмдарынын жетекчилери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, облустук жана шаардык ардагерлер, кеңешинин мүчөлөрү, ардагерлер, коомдук ишмерлер жана ишкерлер катышып отурушат. Чакырылгандар негизинен келишти. Урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздерге алдыңыздарда азыр сөз Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр урматтуу Садыр Нуркожоевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу ордолуу Ош чергесинин эмгекчил эли. Санжыргалуу Ош шаары кылымдарды карыткан 3000 жылдык тарыхы бар, журт асырап, берекеси төгүлүп турган өзгөчө шаар. Береке байлыгына жараша кең пейил, меймандос, ынтымак, рашкерликке ынак эли бар кутман жер. Күнөстүү Ош шаары Конституциябыздын 8 беренесине ылайык Бишкек шаары менен катар республикалык маанидеги шаар деп таанылган. Эл оозунда республикабыздын 2-түштүк борбору деп аталып келет. Бүгүнкү күндө Ош шаары социалдык, экономикалык жактан өнүккөн, маданий, илимий жана туристтик борборго айланып барат. Ушундай кутман жерге, ушундай кадырман, иштерман элге келүү мен үчүн чоң бакыт. Урматтуу Ош облусунун тургундары, Ош шаарынын тургундары, эмне үчүн биринчи кезекте ушу бүгүнкү күндө ковид оорусу менен оору көбөйүп кычап турган мезгилде ушу түштүк чергесине келдик. Анын себебин айта кетейин. Ковид оорусунан дагы коркунучтуу бизде эки маселе бар. Биринчиси улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсү керек. Экинчиси чек ара маселеси. Эки өлкөнүн ортосунда тынчтык болуу керек. Мына ушул акыркы окуяларда ушул учурдан пайдаланып, үчүнчү күчтөр дейбизби, же биздин эле ушу оппоненттер дейбизби, улуттар аралык жаңжал чыгарууга аракет жасады, дагы деле жасап жатат. Биз ошону сиздерге теледен айтпай, радиодо же гезит интернеттерден айтпай, сиздерге мына жүзмө-жүз келип, суранып, улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсүн өтүнүп, сиздерден элден суранып кетели деп келдик. Ковидтен дагы бул өтө коркунучтуу. Бирок ошону сиздерге ушу сураналы деп келдик да. Өлкөдө, ушу түштүк аймагыбызда тынчтык болгондо гана мекенибизде тынчтык болот. Муну баарыбыз 30 жылдан бери көрүп эле келе жатабыз. Анан эми кыскача акыркы окуяларга токтоло кетейин. 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кандай шайлоо өткөнүн аны сиздерге айтып отуруштун кажети жок. 5 октябрдан баштап ызы чуу башталгандан кийин бардыгыңыздар ушу интернет булактарынан, телевизордон көрүп отурдуңуздар деп мен толук билемин. Кырдаал өтө курч болду. Эгерде 6 октябрдан баштап ошол башталган кырдаалды колго албастан, биз деле, мен деле ошо командам менен барып туруп, бириң өлүп бириң кал деп жатып ала турган болсом, уктап, андан мурун сутка уктай эле келем. Жатып ала турган болсом, анда кырдаал башкача өрчүп кетет эле. Бүгүн анда сиздер менен биз ушинтип жолугушуп отурат белек,
же башкача кырдаалда жашап турат белек, аны бир Кудай өзү билет. 6 октябрда эртең менен келген кезде жаалданган ел ойлору баягы жаштардын, жалаң жаштардын ойлору башкача экен. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, ал жерде бир эле топ, саясий топ болгон жок, 10 чакты саясий топ болду. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, бардыгын макул кылып, бир айнек сындырбастан, бирөөнү чекесине чертпестен депутаттар жөнүндө кеп болуп атат, министрлер жана премьер-министр, президенттер жөнүндө. Чекесине чертпестен туруп, тынчтык жолу менен бийликти алмаштыралы дегенге макул болушуп, бардык күчтөр макул болушуп, тынчтык жол менен мына бийлик алмашылды. Эгерде тынчтык жол менен алмашпаса, анда азыр деле мыйзамдуу талаага кирбей, 2005-теги, 2010-жылдагыдай болуп, жарым жылдап, бир жылдап мыйзам талаасынан чыгып кетип, башка өлкөлөр баягы кабылдабай, аны баягы признавать этпей, ушундай жүрө берет элек азыр. Бирок Кудайдын кудурети менен, мына элдин саясий жактан аң сезиминин өскөндүгү менен, маданияттуулугунун өскөндүгү менен, тынчтык жолу менен бийликти алмаштырдык. Элдин талабы президент кетсин, партиялык шайлоо жоюлсун деген талап болду. Президентти экс-президент бергенге дагы каршы болду. Бирок мен бардык ударды өзүмө алып, экс-президент деген наам берип, указга кол койдум. Анткен себебим, bizde 30 yıldan beri bir dagы экс-президентибиz жок, өзүңүздөр билесиздер. Экөөнү кубалап ийгенбиз, бирөөнүн экисин алып туруп түрмөгө тыкканбыз. Анан эгерде бу Сооронбай Шариповичти дагы кубалап ийсек, же болбосо түрмөгө тыксак, анда мындан кийин деле ушундай терс көрүнүштөр улана берет беле деген ой келип туруп, атайлап ырым кылып, мындан ары ушу бийлик мыйзамдуу жолу менен, шайлоолор жолу менен, элдин чыныгы жүрөгүнөн чыккан добушу менен бийлик алмаштырсын деген ырым менен ошо экс-президент деген наамын бердик. Мынакей бардык условиялары бар экс-президент пайда болду. Мындан кийин ушу экс-президент деп уланып кетишине мен тилектешмин, сиздер дагы бардыгыңыздар тилектеш деп ойлоймун. Каршылаштары болсо туура түшүнөт деп ойлоймун. Аны мен өз мойнума алдым. Анан эми, урматтуу туугандар, 30 жылдан бери чириген система, башкаруу системасын өзүңүздөр билесиздер. Реформаладык деп жылмалап коюп туруп эле, реформа кылбай эле, баякы эле башкаруу системасы келтат 30 жылдан берки. Бул биздин бүгүнкү 21-кылымдагы мына бүгүнкү жашап аткан талабыбызга жооп бербейт. Ошондуктан конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бут тосуулар абдан күч, дагы деле баякы эле системада калалы, партиялык башкаруу болсун, анан кийин парламентке келип ушинтип мамлекетти 3кө бөлүп алып, таяк эжен, тууган урук, жолдош жоролорду бийлик бутактарына алып келели деген системаны дагы деле бут тосуп атышат, ошол системаны калтыралы деп. Бирок биз айтып атабыз, андай системадан кетели, жаңы система түзөлү. Ар бир министрликте, ар бир мекемеде, агенттикте, комитетте болобу, ар бир өзүнүн адистиги менен иштеген кызматтарды түзөлү деп атабыз. Ошондой структуралар түзөлү, ошондо гана алдыга жылабыз деп. Конституция боюнча ушундай. Анан баякы МПОчулар жана оппозициячылар, бизге оппозиция болуп баштагандар, мурда деле оппозиция болуп келген алар, буга каршы чыгып атышат. Кара пиарларды уюштуруп атат. Чет өлкөлөргө чейин гезиттерине, сайттарына жаздырып атат. Мына бийликти узурпация кылып атат, анан Түркменстан болгон атат, конституцияны жабык эшик артында даярдап атышат деп. Эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок, даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. Bir 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз. Биз ойлогонбуз, жогорку кеңештен карап эле ошо тез аранын ичинде бир нукка түшүп кетиш үчүн жогорку кеңештен карасак тез болот го деп. Аны дагы ушул МПОчулар жогорку кеңеш 28-октябрдан ары карай эч мыйзам карай албайт, мөөнөтү бүттү деген ой пикирлерин айтып атат. Ошондон улам мен азыр ойлоп турам, эгер андай боло турган болсо, каршылаштар чыга турган болсо, анда конституциялык кеңешме түзүп туруп, конституциялык кеңешмеге конституцияны беребиз.
Ал жерде бир ошол түзүлөт. Комиссиялык кеңешме эл тарабынан МПОчуларды да киргизебиз, кызыктар адамдардын бардыгын киргизели. Анан ал жабык эшик артында эмес, күнүгө эртең менен баштап кечке чейин Конституциялык кеңешменин отуруму түз эфирден берилет. Ар бир Кыргызстандын жараны көрүп турасыздар аны. Сунуш берсеңиздер болот. Ошентип биринчи статьясынан баштап 114 статьясына чейин постатейна окуп, каршылаштар жок болсо, же болбосо сунуштар жок болсо, уламдан улам мылдый алдыга жылып кете берет. Мына бул коомчулукта талкуу кылып, андан кийин анан референдумда кабыл алып берсеңиздер, ошону менен анан алдыга жылабыз, жаңы системаларды түзөбүз. Президенттик шайлоо боюнча болсо, президенттик шайлоо мына азыркы бүгүнкү конституциянын нормалары менен 10 январга белгиленген, бул сөзсүз түрдө өтөт, бул толук легитимдүү, эч кандай кыйшаюусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек муну, тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар, бардыгы иштеп турат. Парламенттик шайлоо болсо, парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Мен биринчи сөзүмдө айтканым эсиңиздерде бар. Ооба, ушул конституция менен алсак, эгерде бүгүнкү конституциялык мыйзамдар менен алсак, анда биз 2 айдын ичинде шайлоо кылышыбыз керек. Ошондо декабрдын 20-сында шайлоо кылышыбыз керек экен деп, биринчи күнү мени акыркы 3-чү жолу бекитип берип атканда ошентип айтканмын премьер-министрликке. Макул кылалы деп. Бирок эртеси күнү бая чыккандан кийин терең ойлондум. Жети өлчөп бир кестим. Эл партиялык системадан кетели деп, партиялык шайлоону токтотолу деп төңкөрүш кылып атса, толкунданып атса, бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баякы эле партиялык система менен шайлоого барсак, бүгүнкү шайлоо комиссиясы менен шайлоого барсак кандай болот деп ойлонуп туруп, эртеси 2-3 күндөн кийин спикерди, бардык фракциялардын жетекчилерин чогулуп, кеңешип, баарыбыз бир жыйынтыкка келдик. Баякы мыйзамды бузбаш үчүн кайра ошону 1-июнга чейин жылдырып тура турган мыйзам кабыл алып, 3 окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду, жылдырылды. Анткени конституциялык реформаларга барып, системаны, башкаруу системабызды алмаштырып алып туруп, андан кийин анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Болжол менен мен болжолдоп атам, ушу апрель айлары, эң ашып кетсе май айларына барат. Март, апрель, май айлары, ушул убактарда парламенттик шайлоо болот, Кудай буйрса. Анан шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт, сатып алуу, сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо да ушун булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн, азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алган дагы, сатып аткан адам да кармалса. Ошондуктан бардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп, айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт. Анткени биз 30 жылда 3 жолу революция жасадык, үчөө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Мындан ары алардын катасын кайталабай, тарыхтан сабак алып, биз түз жол менен гана кетишибиз керек. Эгер өтпөй калсаң, андан эч нерсең кемип калбайт. Өткөн адам дагы, эл каалаган адам, ал жөндөн адам болбойт ал дагы. Ошондуктан мейли ким болбосун, Эшмат болобу, Ташмат болобу, эл каалаган адам шайлоодо өтүш керек. Кыскача менин сиздерге баяндамам ушундай, маалыматтарым. Эми суроо жооп өтөлүк. Сурооңуздар болсо микрофондор уюштурулган экен, жооп бергенге даярмын. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Кандай алып беребиз? Очередь менен беребизби? Садыр Нуркожоевич отуруп эле жооп берсин. Жазаңыз. 1, 2, 3. Бул жакта бар экен суроо берүүчү. Assalamu alaikum. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ош жергесине куш келипсиз. Сиздин ишиңизге ийгилик, ушунча кыргыз эли сизди колдоп, сүрөп, сиздин келгениңизге ыраазы болуп, бир добуштан колдоо издеп атканына
эмгекте Алладан тилеп кетебиз, ыраазыбыз. Анан ошол менен катар сиз жаш кадрларды алып келип атасыз. Өзүңүзгө тилиңиз өтө турган, көзүңүз жете турган ишмер адамдарды алып келип атасыз. Оягына Алла сизге алда колдосун. Анан дагы бир ушул сөздөн учурда пайдаланып айтып кетерим. Азыркы иштеп аткан кадрлар, мисалы үчүн шаардын жетекчилери, эмне мына Ош шаарынын жетекчиси мисалы үчүн кыргыз эли үчүн, жалпы Ош шаары үчүн көп нерселерди жасады. Мен ойлойм ушул окшогон кадрларды өзүнүн ордуна коюп, сизге поддержка болот, сизге жардам болот, ишиңизге ийгилик, дайыр жолу ак жол. Рахмат. Суроо бергендер аты жөнүңүздөрдү айта кетсеңиздер жакшы болот эле. Аты жөнүңүздөрдү. Кадрлар боюнча, урматтуу Ош шаарынын тургуну, кадрлар боюнча бул азыр убактылуу гана нерсе. Бир аз эле кадрлар алмашты, эми башчылар алмашты да, баягы тополоң болуп аткан учурларда ар кандай кадам Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү болбосо ар кандай кадамдарга барган, же болбосо ошол баягы элден коркуп качып кеткен гана кадрлар алмашылды, башка кадрлар азыр алмашылбайт. Качан шайлоолор бүтүп, реформа башталганда гана ар бир тармакка өзүнүн адистиги менен бара баштайт. Ошондо кадрлар алмашылат, анда дагы биз алмаштырбайбыз. Бардык ведомстволор боюнча, министрликтер боюнча комиссиялар түзүлөт, ошо өзүлөрүнүн адистиги менен. Ошолор тандап конкурстун негизинде өткөрүп берип турат кадрлар боюнча. Суроо берерде аты жөнүңүздөрдү айтып койсоңуздар. берелүү. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ош шаарына куш келипсиз. Аты жөнүм Биземдин уулу Бектурган, жаш кызыл аткер. Менин суроом бүгүнкү күндөгү жаштардын ордун көрүп атабыз. Ошого сиздин жаштарды өстүрүүдө же кадр өстүрүүдө кандай максаттарыңыз бар? Ал эми Ош шаарында жаштар комитети бар, буну баарыбыз билебиз. Көпчүлүк областтын кээ бир гана областтарда бар. Ушунун максатында жаштардын бири-бири менен тажрыйба алмашуу же болбосо иш алып барууда бир канча кыйналып жатабыз. Сизге сунуштар элем, же болбосо президенттин алдындагы жаштар агенттигин же жаштар же областтар арасында жаштар комитетин түзүп берүүнү суранат элем. Рахмат. Рахмат. Жаш кадрларды тартуу боюнча мен жана айтып өттүм, дагы бир жолу кайталап коеюн. Жаңы системалар түзүлө баштаганда жаштар дагы, орто жаштагылар дагы, кары адамдар дагы тапшырсаңыздар болот. Эгер жаш курагы баягы пределден өтүп кете элек болсо. Ал эми бир ошо март-апрелдерде өтө турган нерсе. Ошондо бардыгыңыздар, мына мен бардык дүйнө жүзүндө жүргөн жаштарыбызга да кайрылдым. Прогрессивдүү, баягы билимдүү, дүйнөлүк компанияларды башкарган жаштарыбыз бар бизде. Дүйнө жүзүндө Америка, Европада, Россия, Казакстанда жүргөн тың жаштарыбыз бар. Мен бардыгын чакырдым. Ошол система, жаңы система иштеп баштаганда, кадрларды ала баштаганда ва жумушка дагы жарыя кылабыз, анда да чакырабыз. Бул жерде эми мурдакыдай тааныш билиш, тууган урук, акча берип баруу деген болбойт кызматтарга. Муну ошол жаңы конституция менен жаңы системага кирише баштаганда биз сөз менен эмес, иш менен далилдеп көрсөтөбүз сиздерге. Жаштар комитетин түзүү боюнча аны бул жергиликтүү бийликтики, мына мен иши өкмөттүн өкүлүнө айтып тапшырма берип кетейин. Урматтуу Ош шаар тургундары, мынакей, биз бардыгыбыз мына жерде жашоо үчүн мына неме алдырып атабыз. Мен охрана киргизбей койду, азырчы мына жерде турам. Камча Кыдырышевич, МЧС өзгө сакта министр болду. Ошол ушу кишини коюп койсо болот эле. Эң жакшы. Ошого мына жерде кандай ар кандай болсо, Садыр Нуркожоевич, мен кабинетиңе кирип отурам, Кудай буйрса. Бир барды колдоп неме алдырады. Мен Камча Кыдырышевич сыйлайм өтө чоң. Ушунчалык. Себеби мына жерде бүт акча бергендин кереги жок. Бардыгыбыз тең ушуну колдоп бүтүрүп коелу балдар. Колдойлук. 2000 сом акча менен эч кандай проблема чечпейт экен. Мекенчилик партиясын ошо колдоп атабыз. Ошону айтып койгон сөзүм бар. Себеби мына Камча Кыдырышевич, Садыр Нуркожоевич мынакей.
канча түйшүктөрдү неме кылдырды. Ошого биз балдар колдоп коелук. Ошону Рахмат. МЧС боюнча мына өзгөртүүлөр боюнча мен прапорщикмин. Эч ким анын немеси жок. Ошого неме кылдырып коюн. Болду кылайын. Бүт бардыгы неме кылдырабыз. Камчы Кыдыршаевич мына маңдайыбызда отурат, келип жолугуңуз. Басып келип жолугуп кетиңиз. Мен Каракөл райондук аграрды өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Мамедов Болотбекмин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Каракөл районундагы айыл чарба кызматкерлеринин атынан ишиңизге ийгилик, чың ден соолук каалайбыз. Биздин райондун аймагындагы алыскы тоолуу Алайкы өрөөнүндөгү Кызылжар айылдык аймагындагы кайра кайдоо жерлерге суу чыгаруу боюнча атайын республикалык бюджеттен долбоор каралып 2016-2017 жылдары жумуш башталган. Бүгүн Теректала жана Актектир участкаларына жалпы аян 560 гектарга ушул иш башталган. Бүгүнкү күнгө чейин толук бүтпөй турат. Ушуну эгер бүтүп калса биздин тоолуу районубуздун халкынын жашоо турмушу да жакшырмак, айыл өкмөтүнүн да социалдык экономикалык абалы бир топ жакшырмак. Ушуну жеке өзүңүз бир көзөмөлгө алып берсеңиз деген сураныш менен кайрылып отурабыз. Рахмат. Макул көзөмөлгө алабыз. Жазып алсаңыз сөз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Мен бул жактамын. Мен Аматов Жомарт, 26 жаштамын, жеке ишкермин. Биринчиден, Ордолуу Ошко кош келипсиз. Мына ушунча жарандын ичинде толгон токой армандар бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге бир эле маселе менен кайрылгым келет. Биз жеке ишкерлер мына Россиядан келип, өзүбүздүн Кыргызстанга инвестиция жасайбыз деп чоң үмүт менен 1 жыл мурун келгенбиз. Бирок тилекке каршы 1 жылдан бери жергиликтүү тургундардан, кээ бир инсандардан ишкерлер куугунтук көрүп келет. Биз мына ушу Кара Суу районунда Кызылкыштак айылынан жер сатып алганбыз. Ал жерге ушу жүн менен терини кайра иштетип, ошол жерде строй материалдарды чыгарабыз деген ишкана ачабыз деп келгенбиз. Бирок тилекке каршы ошол күндөн ушул күнгө чейин биздин башыбыз соттон чыкпайт. Ушул жок дегенде колдоо көрсөткөндүн ордунда бизге куугунтук көрүп ушул күнгө келдик. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз калыс карап ушул азыр мына керек болсо ушу обед мына 3 күн уктабай коюң, 3 күн ukтай элек болчу дедиңиз башында. Обедте ушу обед ичпей эле ушу 1 жылдан бери ушу жаш мигрант ишкерлердин проблемасын чечип койсоңуз өтө чоң жардам болот эле. Биз чоң үмүт менен келдик. Биз бүгүн азыр үмүт менен күтүп турабыз. Чечиле эмне болот? Же кандай болот? Же ачык айтыш керек? Жок, жаш мигрант ишкерлер Кыргызстанга келбегиле, мындай болбойт деп айтыш керек. Же ачык колдоо көрсөтүш керек. Биз бүгүн айлабыз кетип, шорубуз шырподай катып бүттү. Биз качан өзүбүздүн мекенибизге келип, кенен кесип ишкерлик кыла алабыз? Биз качан коркпой, дүрүкпөй жашай алабыз? Биз ар бир күнүбүздү мына жеке ишкерлер билет, жаш ишкерлер канчасы качып кетти, канчасы Кыргызстанда калды. Сиз дагы бир кайрылууңузду айттыңыз. Жеке технологдор, профессорлар мекениңерге кайткыла, келгиле, элиңерге, жериңерге салым кошкула деп. Алар келген, алар ушул жерде, аларды болгон көрбөй атат, аларды колдой атышат. Мына жаш ишкерлер турат бул жакта. Сиз ойлогондон дагы 100 эсе оор Кыргызстанда мына жаш ишкерлердин акыбалы. Ошон биздин маселе боюнча мына ишкерлерди колдоп, сиз жеке мына позицияңызды билдирип койсоңуз, чоң бизге ишкерлерге жардам болот эле. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ушу жер проблемабыз чечилбей келет. Соттон сотко, прокуратурадан прокуратурага. Бардык токтомдорду алып бүттүк, кылмыштын курамы жок. Бир эле токтом калды. Ал Кудайдын токтому калды. Башка айлабыз жок. Биз бүгүн мына жашкерлер мындай акыркы үмүт менен кайрылып атабыз. Сизден дагы мындай конкреттүү жооптор болбосо биздин үмүтүбүз, жаштардын үмүтү өчөт. Ошон үчүн сизден суранарым, жаш ишкер мигранттарды колдоп, биз мына алтын казабыз деген жокпуз, көмүр казабыз деген жокпуз. Биз ошо сатылбай калган, чирip жаткан жүн менен терини алып, иштетип, ошол жерде 200 ашык жаранга иш менен камсыз кылабыз дедик. Жок дегенде колдобосо дагы, жок дегенде колдобосо дагы.
Жөн гана калыс сөзүн айтып койсо дагы бизге чоң жардам болот. Мен мына калыстык үчүн айтып коеюн. Ошо мезгилде Мухаммедкалый Абылгазиев эле бара оштон бара берип биз путусташына кыз кайтам. Кабыл албады, ишибиз чечилбеди. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин мына азыр дагы соттон башыбыз чыкпай келет. Калыстык үчүн айтышым керек деди. Шайлоо деген Козубаев деген бар экен. Ошол бизге акыйкат айтып, ишимди алса алсын, башымды алса алсын, мен жардам берин деп ушул жерге чейин турат азыркыга чейин эч кимден коркпой. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жаш мигрант ишкерлерге жардамыңызды бериң, калыс сөзүңүздү айтың. Керек болсо бүгүн ушу обедте 20 мүнөт убактыңызды бөлсөңүз биздин маселе чечилет. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Инвестиция боюнча, инвесторлар боюнча. Мейли сырттан келген инвесторбу, же ичибизден келген инвесторбу, бардыгыңыздар үчүн эшик ачык деп мен жарыяладым. Ушундан кийин аябагандай көп инвесторлар келди. Менин иш убактымдын жарымын ошолор алып атат инвесторлар. Мурда инвестор келип бир ишкана курайын, ушул жерге 10 000 адамдын жумуш орун түзөйүн десе, биздин баякы майда чиновниктер акча сурайт экен, доля сурачу экен. Мага 10% доляга мен отурам, анан сен мага мынча акча бер, анан тигинче акча бер. Андан сырткары жанакы газка, архитектура дегендер бар, билесиздер. Алар бир 6 ай, 1 жыл документин созот экен акча алыш үчүн. Мунун баарын жоюп атабыз. Эми биз иштегенибизге 20 күн болду, 20 күндүн бир жумасын эле толук кандуу иштей баштадык. Калган күндөрү тополоң менен эле өтүп кетти, көрдүңүздөр. Муну жок кылабыз. Анан сиздин ишиңиз боюнча, эгерде инвестиция салабыз деп жер сатып алган болсоңуз, мына жергиликтүү бийлик өкмөттүн өкүлүнө азыр мына угуп отурат, жанымда тапшырма берип кетейин. Баарын тактап туруп, анан бизге маалыматты жеткирсин. Профессорлор, ишкерлер, жаштар боюнча, жумушка тартуу боюнча мен дагы бир жолу айтып кеттим. Ушул жаңы структура түзүлүп, ишке алына баштаганда ар бириңиздер барыңыздар, тапшырыңыздар. Дагы бир жолу кайталайм. Мурдакыдай коррупциялык жол менен ишке орношуу деген болбойт, орноштуруу деген болбойт. Только бүт комиссионна түз эфирден көрүп, ар бир министрликтин кызматкерин пол жугучуна чейин, зам министринен баштап пол жугучуна чейин тандоо алып атканды түз эфирден көргөзүп турушат. Бардык жалпы эл көрүп турасыздар. Мурункудай мына жакын тууганын өткөрүп ийди, же болбосо таанышын өткөрүп алды, же акчалып өткөрдү деген болбойт. Адистигине жараша, билимине жараша, анан тыңдыгына жараша жумушка алынат бардыгы тең. Кыйын адамдар, адис адамдар көчөдө калбайт. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Журт. Мен атым Мырзамат, фамилиям Чыңгараев. Карас районунун Каратай айылынан болом. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз мына 10 жыл мурун ушул стадиондо Атажурт партиясына ушундай бир чоң чогулуш болуп, ушундай бир элдин духу көтөрүлгөн. Бүгүн дагы мына сиз келип, кече Баткенди дагы көрдүк. Ушундай бир жакшы нерсе болуп атат. Биз элдин атынан, өзүмдүн атымдан бир нерсе сурайын дедим. Сиз жакшы жумуш баштадыңыз. Коррупция менен ОПГга чоң бир башталышты баштадыңыз. Мына өзүңүз душмандарыңыз, элдин душмандары интернетте жазып атышат. Бул спектакль деп. Ушуну өзүңүздүн оозуңуздан угуп коюн дедик эле. Бул спектакль, бир спектакль эмес деген. Экинчи суроо. Референдум кылып, реформа кылып, конституцияны жаңылайм деп атасыз. Садыр Нуркожоевич, биздин бир сунуш бар. Депутаттарга ушу мыйзамда киргизсек, депутаттыкка 55 жаштан өдөсүн гана шайлай турган кылып. Жаштарды жумушка, илимге үйрөтүп, ушулар бизнес менен мамлекеттин ишине иштеп, мыйзамда жок дегенде 5 жыл мамлекеттин ишине иштеп, 5 жыл жетекчи болуп, кыргыз тилин жакшы билип, адабияттын тарыхын билген, жогорку билимдүү, тажрыйбалуу адамдарды депутат кылсак. Антпесек биздин азыр Кыргызстанда депутат болуш мода болуп, жаштардын психикасы бузулуп, мен депутат болсом байыт экенмин, мен депутат болсом жакшы жашат экенмин деп, ушул башкача бир ойлор пайда болуп атат. Ушуну эсиңизге салып, конституцияга киргизсек, депутатка бала чакасын үйлөп, жайлап, элге кызмат кылып, жашы 55 жаштан 2 созупка ушу депутатка шайлаганга ушуну мыйзамга киргизсек. Ушуну мен сизден суранып кетет элек. Сизди Алла колдосун. Алла Таала ушунчалык уста экен, эл журт. Мына ууруларды
Kapasitelerin bardığın akçasını elge taştırıp durup, bir günde buranda alıp durup, şu zamanda geldi. Biz Sadır Nurkajoyevичti koldayız. Kol çarpallar. Rahmat. Deputattар боюнча мен өзүм биринчи жолу депутат болуп келгенде, саясатка келгенде 2005-жылы бир мандаттуу округтардан депутат болуп келгенмин, Түп районунан. Ал мезгилде ошо ар бир райондун өзүнүн депутаты, кээ бир чоң райондон 2-ден 3-төн депутат келген болчу, билесиздер жакшы. Андан бери карай партийный система деп, мына бүгүн 3-чү, 4-чү жолу партийный система келип, мамлекетти талкалап сазга батырды. Муну көрдүк мынакей. Анан эми азыр жаңы конституция боюнча реформалар жүрөт деп атпайсызбы? Ушул боюнча биз бир мандаттуу округга кайталы келели десек, партиялык система болсун деп дагы талашып аткандар бар. Жарымы одномандатный болсун, жарымы партийный болсун деп. Бирок долбоордо ошо жарымы одномандатный, жарымы партийный деп көрсөтүлдү. Сиздер мисалы кайсыл системасын тандайт элеңиздер? Мисалы азыр көпчүлүккө мен суроо берейин. Бир мандаттуубу же болбосо жарымы партийный, жарымы бир мандаттуубу? Мисалы бир мандаттуу дегендер кол көтөрүңүздөрчү, мына бир мандаттуу болсун дегендер. Почти 90%. А жарымы партийный, жарымы бир мандаттуу болсун дегендер кол көтөрүңөчү. Жок, мына бир мынакей почти жок экен. Ушул жерде канча адам отурат? Бир 5000дей адам отурат. 5000дей адамдын 100% бир мандаттууну каалап атасыздар, Мына жана сиз айтып аткан маселе боюнча мынакей ошондо жакшы жаштар анан баягы мындай билимдүүлөр келет эле деп атпайсызбы парламентке? Мен да ошентип ойлоймун. Анткени ар бир район өзүнүн балдарын 5 колундай жакшы билет. Кимиси на что способен дегендей. Ошон үчүн бир мандаттуу болсо ошондо жакшы өзүңүздөр, ар ким өзүңүздөрдүн өкүлүңүздөрдү жибересиздер. 5 жыл бою сиздердин жогорку кеңештеги өкүлүңүздөр ким экенин билесиздер. Азыр өзүңөрдүн өкүлүңөр ким экенин билбеген учурлар көп да. Мисалы мен деле ушу 120 депутаттын бир 50-60-ын тааныбайт экенмин жакшы. Мына ошон үчүн мына ушундай сунуштарды киргизип атат да, мунун баарын эске алабыз. Рахмат. Сиздин сунушуңузду эске алабыз. Саламатсыздарбы? Мен Ош шаарынын тургуну, атым Үмүтай, фамилиям Мешимбекова. Кош келипсиз, Садыр Нуркожоевич Оздолуу Ош шаарына. Садыр Нуркожоевич, менин суроом, жеке суроом эмес, элдин мектеп маселеси боюнча дайым эле парламентте көтөрүлүп келет. Мектеп директорлору 5 жылдан кийин кызмат ордун бошотсун деп. Ош шаарындагы мектептер ондоп эмес, жүздөп саналат. Мектептин директорлору өзүнүн жеке менчигиндей кылып мектепти колдонуп калышкан. Ошол директорлор 5 жылдан кийин ошол местасын бошотуп кетсин, жаштарга берсин. Баягы чапанын сүдүрөгөн чалдар калгандай болуп, пенсиядан кийин 60-тан кийинки дагы директорлор бар мектепте. Мектеп Ош шаарында коррупцияга белчесинен батып. Бул маселени мен жергиликтүү бийликке тапшырайын, карап чыгышсын, анан сизге жообун айтат. Мына сиздин аты жөнүңүздү жазып алышты азыр. Саламатсыңбы, айланайын Садыр балам. Куш келипсиң Ош жерине. Менин айтайын дегеним, сен өзүңдүн оозуң менен айтып атасың, коррупциясы жок, акчасы жок, акимдерди, башкаларды жумушка алып атабыз деп. Бирок мен Өзгөн районунан келдим. Өзгөндүн акими менен Советтин акимин тааныш тамыр аркылуу эле алмаштырылды. Бизде Зулушев деген бар, ошонун өкүл баласы болду Өзгөн районунда. Ушул өзүнүн көзүнүн кырын салып карап койсоң деп айтып атам. Рахмат балам. Рахмат апа, бул кадрлар азыр көп мындай массовый алмашыла элек. Өткөндө чаң тополоң болуп атканда ошо срочно алмаштырыш керек деген боюнча мен ал тааныбаймын, ал кишини алмаштырдык. Да, мүчүлүштүктөр бар, аны моюнга алабыз. Кадрлар мына реформадан кийин, бул кадрлар, бүгүнкү кадрлар 2,5-3 айлык гана кадрлар. Реформадан кийин бардыгы комиссионно каралып чечилет.
Убакыт бериңиздер, 3 ай чыдап туруңуздар. 30 жыл күткөн, эми 3 ай кантип күтө албайсыздар эми? Мен ойлойм, күтө аласыздар го деп. 3 айдагы көз ачып жумганча келет. Жаңы система башталсын, ошондон коррупциялык элементтер менен алынып атат, тууган урук, достук, жолдоштор менен алып атат деп сындасаңыздар жарашат. Биздин иштеп баштаганыбызга толук кандуу иштеп баштаган. Бир эле жума болду мынакей. Ал бая чаң тополоңдо алмашылган кадрлар бар. Да, ал жерде кимдир бирөө тууганын, кимдир бирөө жакын таанышын түртүү иши мүмкүн. Бирок акимдер толук республика боюнча алмашылган жок. Бир 10 чактыга жетпеген аким алмашылышы мүмкүн, алмашылды. Калганы алмашылган жок. Алмашылбайт дагы. Реформалар башталгыча чейин алмашылбайт. Эски система иштеп турат азыр. Саламатсызбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Алло. Улатабыз? Сыяктары кошоңуз жакшы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сол жакка карасаң сол жакта. Бизде мынабы Ош шаарында бизде мафия бар да, өтө чоң мафия. Бул Сүйүн Өмүрзаков барбы? Сүйүн Өмүрзаков. Ошонун бир тууган укасы Улуу Өмүрзаков Баткенде Кароктоо менен иштеп айдалганда мына облус прокуратураданчы. Кайра сиз келгенден кийин кайра ошого пайда болуп приказ чыгып келиптир. Бул Улуу Өмүрзаков Мухаммед Умар деген өзүнчө спортсмендерди топтоп, өзүнчө бир отдел охрана ачкан. Азыр бүт Ош шаарында машина мине албай атабыз. Жакшыраак машина минсек доля алышат. Анан кийин карьерлерди, жерлерди бүт басып алышкан, бар жогучу. Ана мынау Элмира Өмүрзакова деген мына Кара Суу районунда Нариманда тергөөчү болуп иштейт. Тергөөчү болуп иштеп туруп, ошо Наримандагы начальник министрдин ордунда отурат азыр. Биз канча арыз жазсаң да башкалсаң дагы мына Кара Суу районунда Ош областында өтпөйт. Себеби арыз жазып туруп, жана министр эмени арызды примат эткен министр иштен кетип атат. Бүт бар жогун азыр ушул мафия башкарып алган. Сүйүн Өмүрзаков туугандары. Мына бар жогун сурап көрдүңөр. Ишке кирсе дагы, чыкса дагы Сүйүн Өмүрзаковго приказ эме отчет берип турабыз, бар жогубузчу. Бир эле мисал, мына асфальт салса дагы мына жерде 10 сантиметр болса 5 сантиметр ушул Улуу Өмүрзаков чейт, билетечи. Бул кандай кылып чейт? Мисалы мен машина алсам, 50 000 euroluk maaş alsam, tüm saat 12'de bir balasını yönetir. Saat 3'te bir balasını yönetir. Saat 5'te bir balasını yönetir. Bir sutkada. Hatayın degene canı çanta veresin de bu dolar. Bizde mizan o şartla işte. Urmatlı Sazır Nurkojovich. Bunu siz geri azı bizim ümitimiz en aşağı başladı. Bol bolsa siz bol bolsanız biz buna çıkıp söylüyoruz da aklımız yok da bende. Sүйүн Өмүрзаковдун туугандардын башкы түшүнүктүү. Эми бул маселе боюнча мына жергиликтүү өкмөттүн өкүлдөрү отурат, мэр отурат. Мына мен тапшырма берейин, караңыздар бунучу. Карап сиздердин ишиңиздер да бул жергиликтүү жерде мисалы мафия деп атат, тигиндей мындай проблемаларын айтып атышат, сиздер караңыздар. Азыр келди. Карап именно ушу азыркы мырзаны чакырып, проблеманы көтөрүп аткан мырзаны чакырып операция эткиле ошого, териштиргиле. Суроолор келип атат жазуу жүзүндө. Кыскача курулуш тармагына өтө кеч документация болуп жатат. 1 жылдан өтөт дейт. Кайра эле коррупция болуп жатат. Мен азыр дагы кайрылып кетейин, сөзүмдү айтып кетейин. Курулуш тармагына жанагындай трансформация ушул үй салып алган жерлерге ушундай инвесторлорго кечиктирилгис жасап бергиле документтерин. Кечиктирилгис. Мына жергиликтүү бийлик, өкмөттүн өкүлү айтыңыздар. Архитектурага, ГАСКага командаларды бериңиздер. Антип мурдакыдай акча сурап бюрократизм менен заниматься этишпесин. Саламатчылык айта бериңиз. Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Куш келиптирсиз Ош жергесине. Сиз айтмакчы, коррупция бизде Кыргызстанда гүлдөп кеткен. Ошо коррупциянын курманы сиз болгонсуз. Азыр мен ошо коррупциянын курманына 3 ай болду. Мен ушул коррупциялардын аркасынан
torna yerine batırıp ben hazır köçede kaldım. Bu korrupsiya Ağuy'da başlar. Ağuy'da sizin işletken Şükürbekov Ulukbek Abdumalikovich turadi. Anın tanış tuğanları bu жақта vardık. Жерdeşleri olup bizi kısıp жатат. Komanaylık bölümünden 545 yer учаскасы verilse hazır bizdi 6 yer учасканın yerleri mizamsızda tağıp bizi köçede kaldırıp oturat. Sebep bularının tanışları var Ağuy'da. Sebep bularının Karasuğra rayonunun hakimi var. Tosып durgan. Bular bardығы tutaşkan bir korrupsionerler. Kıska at büyütmeyiz. Elin karafay ellerin nimesi bilitmek. Biz kança жерге barmadık. Bizim işlerimizi var ödenlerdi. Şükür Ömür Zakıp'ın tuğunları olsa kudurup жүрет бұл жерде. Даже gelinleri kudurup жүрет. Hazır buna mikrofondu talaşıp oturады. Ulukbek Abdumalikovich deganimiz kim? Ulukbek Abdumalikovich degan kim o'zi? Kim dediniz? Bergile mikrofon. Mikrofonu berib qo'yinglar. Şükürbekov Abdumalikovich Kırgız Hökümetinin aparatında Gражданство bölümünde oturadi. Al endi buna oturgan Turg'unboyeva bu gelini bo'ladi. O'sha yurishib kelishga talashadi. Tushunibdi. Taqtayım, bari taqtayım. Ama şöyle Günün hakaret alıp, şu hakaret olsa, açık hakaret adamlarga kuyruqlar bol bolsun. Жергиликтүү бийлик өкмөттүн өкүлү көзөмөлгө алыңыздар. Мындай жөн гана териштирип, анан татынакай мындай адилеттүү чечимге келгидей болгула. Анан мына азыр аттарын атап атпайбы, мындай карапайым калк ушунун баары. Атилер болсо чиновниктер, коррупционерлер көп мындай болуп келген 30 жылдан бери боло берет. Бирок ушуларды куугунтукка албагыдай болсун. Ошо аталып аткан чиновниктерге дагы эскертип кетем. Куугунтукка албаңыздар. Адилеттүү чечим, териштирип туруп адилеттүү чечим чыгаргандай бололу. Assalamu alaikum, Sadır Nurgözeyev. Assalamu alaikum, Kadırman Kalkım. Ben Alayro'nun namlım. Familem Süleymanov, adım İsavay. Yine buna yerde bir 3-4 meseleni süre verin gelmedi. Buna siz Kırgızstan başında yoğulup yetiş nefesine doğrugen kalganda gelmediniz. Buradan eldim vaktiseken buna betmeye durup sizge soruğunuzu verip söyleşke doğru gelmedi. Buna Buna şu Kırgızstan şehirde gelip oturgan adamlardan şu 100% büdjetten aylık alıp adam maaşağı pensiyelerinde de büdjetten alıp oturады. Büdjetti toldura durgan bulaktın biri tamoyna. En bir jetken korrupsiyalaşkan. Bunu siz bilgen veren, oşol azı siz bilesiniz mi bilmezsiniz mi? Bugünkü günde dahi siz başka adamları koyduğunuz veren, mesela oşta tamoylanın Naçarlık özün kavlette oturup karşıya kılmadan bilen birinci zamı bugünkü günde dahi şatken almadı. Atınla ağzı ayttıramın sizge. Atı Timur olsa gerek. Atı Timur olsa gerek. Familyasını bilmeyin. Yeme bu Tamoya'da çok bir nesi var da korrupsiyanın en bir yolu. Tamoya'da Kokpeleks boyunca Kıtay'da mesela yük çıkartırgan olsa oşa sınıyan bilen erkeşlerden rapor bileti Karasu'na geliş gerek. Karasu'da prosedurlar bitiş gerek de. Ama Tamoya'da o yerde birden pristavil adam koyup koygandağı olur buna Tamoya'da şapkesin vermeyince dabra vermeyin. Ertemine saat 9'da çıkan yok, tüpü saat 10'ya gideceği rapor bileti olmayın. Soğukta şoklat durat gezer. Kaçan oşuna şapkesin vergeninde dabra koyuyor falanlığının başlarında et anan gider. Bu degen nerse, bu korrupsiyanın en varıp durgan nersesi. Bu şuna baylanıştı, yüktüm bardığının buna Tamoya'ga salmay, Tacikistan'ın arjagı Karasu menen, bu jagı Özbekistan, Kazakistan arkılı alıp ketip, anca şopurdun, anca adamların ırıslısı getip alıp. Ana, uğul jürös, bilim jürös, 2007 yıldan beri bu sahneden bir mitekurt payla olmadı. Kayla olmadı. 2007 yıldan beri bizim aparatiflik uçak boyunca
Kıtay'dan Özbekistan'a 120 bin'e yakın maşına yük ötken. Bırak bu yük dörtke karışalım olmayan. Bu Özbekistan tranzitin zakonu Toçka A, Toçka B'de koygan. Kaşgardan basılan pulonga Taşkent'e varırız gerek. Bu yükler. Erkeştam'da 104 pulongusu gelip alıp Zakir'in buna bu dostlukta terminal kullanışkan. Bir yerine girip durup oşol 120 bin maşanın biri de Özbekistan'a ötkenimiz. Bazı tam ayağını burasılanacaklar. Özbekistan maşanın yüklerini başka deyip ne öğretim onu? Bu Kırgızistan içinde bu kantramanda alıp olmağında kim kafildik verir? Bundan başka da var. Mesela buna bizim mingeyen şoförler Pıtaçok'ta bekar pitlep yatar, iş yok. Kıtay'da bir Abdülkadir degen işgeri Uygur. Kırgızistan'a maşinanı çıkarıp bir yerden Kırgız'ın nomurunu alıp şoförlerine her reisine 30 bin aylık direktörü 3 bin dolar çöldüğünü salıp getirdi. Bunu esepte durgan olsak bir yılda 25 bin dolar kurup dayakçanın çöldüğünü salıp getirdi. Oşan içine 4 bin 5 bin dolar milyon dolar bana bu Kırgızistan'da sadarkasıyla şoförlerle kalıverdi. Yeme bundan da merak koyayım dedim. Oşan özünde oşan Kırgızistan'ın şoförleri bile doğru. Birak oşan aylık bir reisinde 30 bin aylık algan olsa evde bir ayda 4 reis kılar. Evde 2 reis kılar. Bir yılda bir narsa gidedi 40 reis kılar. Birak sosfotluğa kotargan akçası oşan 250 adamın sosfotluğa kotarganı bir yılda 1 milyon son kotaradı ki. Bunu buna esepte durgan olsa zarlatka. Yılda 45-50 milyon sosfotluğa kadar veriş gerekir. Avını verme, canan atçotlarını iskacayla kılıp canan atçotluğundan. Alan. Yanaka Abu Saki'nin alıp çıkan yükleri. Gayette de komisyada aytmadı. Her bir maçta 4.600 dolardan şapkalar attığını. Saymayı ettim onu. Bu faktı. Oşal çıkan yüklerini bu Abu Saki yüktün kuotalarını özgürttük. Yüktün salvağını özgürttük. Oşal proseduraga 4.600 dolardan. Sebebi Özbekistan'da Rastomoşka kılış için yüktün kuotasını özgürtse olurda da Rastomoşka alır. Uşul hizmetlerini alır. Eğer şu 120 maaşlarının ardından 4.600 dolarda şarkıda da desek bunun özü 500 milyon dolar akça olup tuğanda. 500 milyon. Anda Kıtay'dan ağrızda kurtuluştu neyimdir? Oğay yolları. Bunu en bir adam alacak onu. Atamay kapar verdi, sorumay kapar verdi, onu bunu makiyi kapar verdi. Bu fakt, onu bizden de almayız. Alam diye, tuğunlar. Munaşlı oturanlardan bağırdım yüzde kömür canım. Yüzde. Bizden kömür altının bağısıyla para var. Sadır Norguzay'ı. Buna misali Kazakistan'dan çıkan kömür şartlı uyumetten giyden az olan alıp çıkıp gelmişsin alıp çıkıp ağzına düşüktey. Memlekette bacısını tören, Kırgızistan'a gelip arasında boşuna kalat. Bişkek'te kömürdün bazı üstü veriyor değil. Bizde hoş buna olaya varsanız. Kömürdün bazı ordunda üstten altmış diye. Ordunda. Bu ciğer, yalalık kömür aylıkları memlekette gibi iyice boşal. Deme, boşu kendine yersini gibi. Oşan için Sandılar Hoca'yı. Şu kömürle bağlı Kırgız kömür Cumhurbaşkanı'nın yaraşı gerek. Yaraşı gerek. Şu orduna birilerinin sokulup koysanız yazıları durmaz sizge. Bu kömürlü satılanlar koymadı. Gel rahmat. Açamızda size kırgızda muhatlarını kavuşkılık koyakları. Oşan meydan bas bol. Tersini batmaya getiriyorlar gibi. Üçüncü. Sadılar Hoca'yı. Eğer siz
Sizden soran, Kandis'teki referandumla durmamızda deputatların kol kuvvetini alış gerek. Kol kuvvetini almasanız bu deputatlar var öyle başta çapan iyi var. O için kol kuvvetini birinci alışımız gerek. O şurada Kırgızistan olarak, o şurada cevap getirmek olur. Karan, sizden soran buna hoştun. Oblastı prokuratura, şahardın prokuraturası, YSM'nin yetekler bugün almıştı. Bugün almıştı kendisi sizden soran. Sebebi, bunlar durumda korrupsiyadan hiç kim görüşmeyin. Sizden soran mı? Ama daha sözüme koşunca, şeylerden çıkıp, alaydan çıkıp söyleyip, buna hoştun yerin, direkt olayı koymasam olmaydı. Kırgızistan'ın tarihinde, Oştun tarihinde, buna şu kalaylık savaşıptay, Oştun'da tüzegen yer bolğan emas. Uşul balanı, eliydi atına, hiç de özümün üyü bile uğratlar. Sizden soranlar, uşul balanı koltuğumuza kısıp, şu bilgenim, şuna kol da bu yetişiniz diye sorun. Rahmat demek, kısaca cevap verip taможня боюнча. Баягы жакшы сөз бар. Балык башынан сасыйт деген. Баш жагын азыр тазалап атабыз. Бияка ылдый жагына чейин жетебиз. Эми сиз баягы ылдый жагындагы коррупция боюнча айтып атпайсызбы? Аягына чейин жетебиз. Таможня боюнча толук маалыматым бар, мага берген алып келип, азыр ал боюнча бардыгын караштырып атабыз. Мурда чөнтөккө түшүп жүргөн акчалар бюджеттин чөнтөгүнө түшөт. Айрым жерлерде, мисалы аэропортто жана башка жерлерде түшө баштады уже. Буга чейин жетебиз эми. Ага бир аз убакыт керек. Көмүрдүн баасы боюнча сурадым, азыр 2000 канча дедиңиз? 2800 экен, алайда ортомчулар пайда болуп кетип, ошо кымбаттап кетип атат деп атат. Буну мынакей өкмөттүн өкүлү карай турган болду. Оштун мэри боюнча болсо, мына биринчи эле күндөн баштап баягы тополоң чыкканда кетип калды дегенде мен өзүм чакыртканмын бардыгын тең. Акимдерди, мэрлерди, губернаторлорду, министрлерди келгиле, иштегиле. Өкмөттүн иши туруп калбасын, алдыга акырыңдан болсо да жылдыра бергиле. Анан кийин реформадан кийин баары баягы жаңыча келсин деп. Ошон үчүн бизде мындай куугунтуктоо, өч алуу, же болбосо бирөөнү душман тутуу деген болбойт. Бардык нерсени айкөлдүк менен, кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк менен чечебиз. Ошондуктан мына менин жанымда отурат, иштейт. Иштеп аткан адам иши менен көрүнүп турса элге, эмне үчүн аны кетиришибиз керек, иштеш керек. Андай адамдар, андай кадрлар. Урматтуу туугандар, суроону кыскача нуска берсеңиздер, суроо бере тургандар көп болуп атат, макулдашып алалы ошондо. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nurxo'joyevich, sizni Ordolu Osh yergesine xush kelipsiz deb aytamiz. Hurmattуу mekendeshler, hurmattуу Osh shahrынын turgundары, Osh oblusunun turgundары, menin atım Bolot Dıykanbayev. Kecha jakында 2 ay başta Özgön rayonunun hakimi bolup dayındalgamın. Бирок өзүңүз айткандай Садыр Нуркожоевич катачылыктар, мүчүлүштүктөр болду деп айттыңыз. Мен сизге кирген учурумда абдан өзүңүздүн айкөлдүгүңүздү, чечкиндүүлүгүңүздү көрсөттүңүз. Ошол эле учурда жардамчыңызга айттыңыз, ордуна барып иштесин, жакшы иштей турган ниеттери бар экен, элге болгон проектилер бар экен деп айттыңыз. Бирок ошол дайындалган документтерди кол коюу учурунда акыркы этап калганда эмнегедир мени жолотушпай койду. Мен ойлойм, бул жерде дагы сизди тегеректеп турган адамдар мурдагы президенттер сыяктуу эле сизди дагы жолдон адаштырып коюшу мүмкүн. Балким ушул сөздү угуп, балким мени колума кишен салып камашы мүмкүн. Бирок мен жараткандын алдында эч кимден коркпойм. Мыйзам алдында дайыма жооп бергенге даярмын. Өзгөн элине болгон жакшы ниетим болгон, эч кандай коррупциясы жок, таза иштеп берем деп бир канча инвесторлорду ноябрь айына чакырып койгонмун. Ошолордун бардыгы бүгүн кайрылып жатат. Садыр Нуркожоевич айкөлдүк кылып,
çeçkindүүлүk kılıp, uşul işti eger çeçken bolsoňuz, özgön eli siz menen daima birge bolat dep işendirip aytam. Özgön eli. Biz hakikatlıkta, çındыкta kuğan elimiz ordolu, özgön jeri 250 yıl Karakanitlerden bor-bor bolup turgan, biz han sıylagandy, hak tüptögöndü, jakşı bilgen el. Urmattуу Sadır Nurkojoевич, Kuday buyursa sizge iyigilik kaalayım. Jaratkanym buyurgan bolsa, sizde prezident kılıp şaylayыбыз. Mına oşonda dagı işteşkenge dayarбыз. Sizden men ötünüçüm. Handın sözü ek olboyt deyt. Siz bugün bizdin hanыбызsыз. Siz keçe jakında, siz mene uçuraşkan uçurda, siz mana bata verip, jakşı işteşeli degen jakşı oyuňuzdu aytdyňız. Batadan kalbanız, sizden suranam. Allah sizde koldasın. Rahmat. Rahmat. Siz menin kabul alımda bolgonsuz. Özgön rayonuna 2 ay murun gelgen ekensiz. Baарын magan malumattарды berişken. Anan siz bay almaşılıp kalgandan keyin mına obluska men sizge dagı ayttım, sunuş berdim. Siz jakşı iштеп atıpsız, el koldoyt eken. Hem uşul bayakı topolong mezgilinde almaşılıp kaldыңыз. Mına ökmöttün ökülünün oblustagı zamı bolup barыңыз dedik. Mındayça aytkanda gubernatorдун zamı bolуп деп. Siz отказ бердиңиz. Anan keyin kayra bayakı makul dep kayra orduңuz kap keleli de ona kayra oylonduk da эми 2,5 ay vakit kalıptır reformalarga. Anan gün sayın hakim almaşıp atat dedirtpey, oşo 2 ay çydap turuңуз деп. 2 aydan keyin oşol hakimçilikке koysoňuz bolot. Ve жаңы sistemalar baştalganda. Anan kimiňizder güçlүү bolsoňuzдар, el koldoso ötüp ketesizler. Hem kişine 2,5 ay 3 ay çydap turuңуз hem. Andan hiç nerse taqdir çeçilip ketpeyt hem. Assalamu alaikum. Sadır ake barasız buyursa. Sadır ake. Oşto kuş gelipsiz. Men atım Talant, familiyam Kasiyev. 2005 biraz jolukkan, oşto siz sözünüz var. Acılarını ötürüp barıp acılar bolup kalıp degeniңiz. Oşoga sizge dagы ошо acılar oruna geldiңiz. Anan keyin бүгүнкү өтө чоң проблема мынау паспорттун стол, ЗАГС берген жерде кудай болгон ошо отургандарчы. Элди өтө кыйнап. Шуну карасаңыз, каттоо системасын. Право берген жерде, ЗАГС берген жерде көлүк берген жерде, көлүк өзү мамлекет баасы арзан 200-300 сом алышат. Арча кара суу менен нокат жергесинде. Өтө айтыңыз ушу каттоо системасын өзгөртпөсөңүз болбойт. Адресин айтып коюңузчу, адресин кайсы адрес? Ислам айыл өкмөтүндө бизде сай бар. Буга лицензия бериптир жогору жактан. Барбаган жерибиз калбады. Сиз айтқан лицензиясы ал жерде 25 миң кал суу ичебиз. Ошо лицензияны берген 6-чы күн ал жерде сай. Ал эч кимге күч жетпейт. Ошого ушуну чечип берсеңиз, мына отургандар чечпейт. Ачык айтам, губернатор колунан келбейт. Жөн эле отуруп капа болбосун. Бардыгына бардык. Ал дежурный отуруп мактадат бар элечи. Ошондуктан сизге айтып коеюн. Нокат жазып алсаң Ислам айыл өкмөтү Кожеке айылы. Садыр аке, сиз эмесин эчпесек Акмөр боюнча келдиңиз 2005-жылы. Биз ошол кезде дагы чыкканбыз. Ошондо да Бакиев келгенде чыгып суюда баары жаман көргөн. Курман Бакиев баардыгы овуч деген жөн аке деп кайрылган. Сизге да аке деп кайрылайын. Ошон Садыр аке, азыр кошумачлар көп, баягы кино бар, Смайлов Малиневка дегендей. Азыр баары чапан өзгөрдү. Экинчи алтын балык деген чыгарма бар. Сизди эл алып келди. Сиз эмесин чыгарбаңыз. Ошо эл алып келген кайра эл сизди колдоп атат. Ошондуктан алтын балык чыгармасы кандай эле Пушкиндики кемпир, тешик, лага менен калгандай Бакиев да Москвадан келип Москвага барды. Курманбек Салим ошондон сизден суранамын. Ушун үчүн караңыз, могу жаштар боюнча азыркы билдир эч нерсе кылбайт. Эчке өзгөртө албайт чындап келгендечи. Ошондуктан бир аз болсо да амалыңыз бар, ошо биздин сайды карап берсеңиз, сураңыз сизден. Алла разы болсун. Макул, карайбыз. Assalamu alaikum. Umatu Sadın Nurkojovic. Oşarıma hutkesiz sizge ilgili oldum. Ben üniversitenin altına geldiğimde birinci kupa üniversite müşterimin 4.000 pensiya var. Pensiyatı tarihine gittik. Pamfetine gittik. Onu karan yapardı. Ali Kurtar'ın da kurtar bedeviz. Yani buna kuatıyla boyunca bir adamla kuatıyla 15 yıla şimacıla bölpedeviz. Tepsilan alın. Bize üniversitede öyle insanlar çok da anlatayım.
üniversitede yapacağız. Silahlı da yaptım olur. Ama beni yaptı tarih. Ben o da soğuculan beri emniyet olup, takdir olup, babacağım babam. O da üniversiteye haftan bir gömü bu koyuyoruz. Hemen işte kolumda böyle bulan katılmalı, orada ben koydum. Ama kamçıya da yiyemem. Beni yaptı tanıt. Silahlıya ilgili olmadığını Düşünüktü oldu sıramız. Buna ki hazır. Mağan belki orada. Korktum gelmeyen Rahmat. Rahmat. Buradan ekizim olur. Verdim onları. Mağa gramata vergez. Sen hafta Rahmat mına o şaharının meri hazır malumat berdi. 20-30 uy бүтүп атат дейт жакын арада. Ошо именно сизге бир квартира карап бериңиз дедик. Ошону карап бермей болду мына. Siz jurnalist turbayсыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы кыргыз элим? Саламатсызбы Садыр Жапаров? Мен Кара Суу районуна караштуу Төлөкөн айыл өкмөтүнүн Ушар айылынан болом. Мамитова Улукайыммын. Бизде жер маселеси өтө кыйын болуп атат. Жерлерди 15 жыл, 20 жылдан бери эч ким жер ала албай жатабыз. Качан тааныштарына берип жатат, өздөрү үчүн айыл өкмөттөр бүт баардыгы ээлеп алышкан бул жерлерди. Ошону келип карап билип койсоңуздар болот эле. Биз канча жолу ушу чуркадык, сот да бизди карабай койду, сот да таптакыр бизди укпайт. Ушул маселени жакшылап чечип койсоңуздар. Биз элдин атынан гана келдим мен. Анан дагы бир сиздерге бир суроом. Мына той тамаша болуп атат, мектептер жабык. Байчеке менчик садиктер ачылып атат. Андаларда жаап койсун, биздеги мамлекеттик садик бизде жабык. Балдарыбызды алып бара турган жерибиз жок. Болбосо баардыгын жапсын анда. Ачпасын. Биз да ошондой болуп ошо чоң отуралык ошондой болуп. Рахмат сиздерге. Рахмат. Көңүл буруп карашатсыздар. Садыр Нуркожоевич, мен ушуга Төлөкөн айыл өкмөтү боюнча сизге өтө көп материалдар бар. Менин барбаган жерим калбады. Мен Туратова Ширин Төлөкөн айыл өкмөтүндө жашайм. Өзүбүздүн менчик, үлүш жерибизди мына мен 3 жылдан бери жүрөм. Данный момент Сүйүн Өмүрзаков генералдын карындашы, мен кошумчалап коем ошо балага. Капитан Өмүрзакова менин үлүш жериме кирип, мен ТМЖдан чыктым, Кактус медиадан, Пирамидадан чыктым, Оштуудан чыктым. Милициялар менен келип, менин колумду кармагыла менен этпеди. Сизден суранам, менин прокуратурага бардым, рай архитектурага бардым, госрегистрге бардым, барбаган жерим калбады. Мен Төлөкөн айыл өкмөтү менен айрыкча көңүл буруп коюм. Папан айыл өкмөтүндө өтө көп жер системасы коррупциялашып сатылып кетти. Бу жерде покупательдер менен бизди уруштуруп коюп, милиция, роводы, архитектура, госрегистр, даже акимдер полный кошумчалатат. Азыр мына акыркы сизге суранам, структураны Төлөкөн айыл өкмөтүн, Папан айыл өкмөтүн полный система, роводы, Кара Суу, рай архитектура, госрегистр, армия, коррупционерлер полный алмаштырып беришин суранам. Анан сизге да бир айтып коеюн, максатым мен областной детский больницада медсестра болуп иштейм. Эң аз зарплата средний медперсонала. Сизден суранам, мисал үчүн биз Кудай сактасын доктурга жазсак, рахматы только дарыгер врачтарга айтабыз. Ишти кылган медсестра, санитарка. Ошону эң сизден суранам, көңүл буйруп коюңуз суранам. Айыл өкмөтүн жер сатып алуу системасына айрыкча Төлөкөн айыл өкмөтүнө жөнөтүп коюң. Сиздин үнүңүз акыры акыйкат барды деп сизге ишенип отурабыз.
Рахмат. 10 чакты адам болуп өкмөттүн өкүлүнө келип кирип чыккан экенсиздер. Дагы келиңиздер, мына сүйлөштүк, чечип берет сиздин маселеңизди. Мен Султанова. Балконда сурап экен. Саламатсызбы Садыр Нуркожоевич? Өдөдөз сол жагыраак биякта. Балконда. Эйлеп айтайын берейинчи. Садыр Нуркожоевич, бизде бир-эки маселе болуп атат. Азыр Төлөкөн айыл өкмөтү боюнча дагы айтылып атат, Кара Суу району боюнча айтылып атат, баардыгы топтолупчу. Мына Кара Суу району боюнча өзүңөр билесиңер, шайлоо маалында өтө оор маселе болуп, Асылбек Жээнбеков дагы ошол жака барган эле. Ошол жакта акими өзүңөр билгендей Тилек Матраимов болчу. Ошол маселеси эмне болот? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, Кара Суу району өтө кандай айтсам, плотно заселенный район. Ушул район боюнча экономический развитие боюнча кичине бир программа түздүк элек Кара Суу району боюнчачы. Ошону бир губернаторго кирип жолугушуп койсокпу деген оюбуз бар эле. Анан Кара Суу районунда өзүңөр билгендей өтө шайлоо начар өттү эле да. Ушул боюнча келечекте дагы бир чоң сомнение жаратып атат да ушу Кара Суу району боюнча. Ушул боюнча бир чечкиндүү ойлоруңуз барбы, көз карашыңыз барбы ушул Кара Суу району боюнча? Жекеле Кара Суу эмес, бүт бардык жакта мен айттым го, мындан кийинки шайлоолор таза өтүш керек. Таза өтөт Кудай буйрса. Анан жергиликтүү эл өзүңүздөр дагы баягы сатып алуу, сатуу добушка барбаңыздар да мына. Көбүнчө ошо өзүң жергиликтүү калктан зависит этет да, мисалы, жогору жактан зависит этпейт да. Ошон үчүн өзүңүздөр дагы таза болсоңуздар, көңүл буруп турсаңыздар, анан кийин шайлоо таза өтөт. Таза өтөт. Ал шайлоолорду эми көзөмөлгө, толук көзөмөлгө алабыз. Мына жергиликтүү бийлик, өкмөттүн өкүлү, участковыйлар бар, айыл өкмөттөр бар, мугалимдер, врачтар бар ошолорду. Анан эл өзүңүздөр да көзөмөлгө алыңыздар. Мындан кийинки шайлоолор таза өтөт деп мен силерди ишендирип кете аламын. Эгерде мыйзам бузуучулар болсо, анда сөзсүз түрдө камалат. Ал урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен бул жактамын, сол жакта. Биринчиден ош жергесине келишиңиз менен куш келипсиз. Экинчиден калк экенбиз, кече эле чыкты, ушунча иш жараянды жасады деп ыраазы болушту, биз унутуп калганбыз. Биз деген көптөн бери 30 жылдан бери жанагы эзилип келген калкпыз да. Эми мен кыскача эле сүйлөйүн деген оюм бар азыр. Мына Төлөкөн айыл өкмөт боюнча сүйлөп эле атышат, бул 20 жылдыгын чукуп чыга турган болсо, биз мына обул губернатор жан келген кишиге барын дайындап деле, астына деле барып өтүп жүрүшөт. Эми дагы десе дагы барышыбыз мүмкүн. Бул Төлөкөн айыл өкмөтүн Тилек Матраимов баштагандан бери бул жактын баары развал болуп кеткен. Ал законсуз жер берүү анын бүт баарын эми кайталап отурбайын. Экинчиден азыр мен Талай мырзага айтар элем. Талай мырзанын эми иштеген эмгеги Ош шаары үчүн өтө бийик, зор иштерди жасап атат. Ага бардыгыбыз ыраазыбыз. Бирок дагы бир упущение. Многоэтажный, өлгүдөй зыңкыйган килеген үйлөргө разрешение берип аткан стройбу же өзүңүзбү бир көзөмөлгө алсаңыз, жанында турган үйлөрдүн бардыгы көлөкөдө калып, сыр басып атат. 12 метр, 7 метр айырмасы менен курулуп атат үйлөрчү. Бул дагы чоң проблема болуп атат. Жер силкинүү деген бар, башка деген ойлор бар. Ошонун бир стандартный мерасын карап тургандан кийин курулса жакшы болмок да. Анан үчүнчү темам бул мына эле квартальный комитеттериңиз, данкомдоруңуз шайлоо убагында көрдүңүз кандай ызы чууларды жаратты. Ошондуктан мен ойлойт элем, шаарда порядок болуш үчүн Талай мырза ушул данком квартальныйларыңыздын бардыгын алмаштырсаңыз. 4-чү просьбам менин, мына мектептин директорлору деп атат. Мына Садыр Нуркожоевич азыр туура айтты, башынан алыш керек буларды. Мына министр образованияны алмаштыргандан кийин шаардык билим берүү бөлүмдөрүн бардыгы райондукун алмаштырып чыгуу керек. Себеби деген алар алмашмай сайын бул директорлорду миң алмаштырганыңар ал болбой турган, жарабай турган иш. Эми мына калың калктын алдында Садыр Нуркожоевич, сизге мен ийгилик каалайм. Аппарат же болбосо башка мындай
өкмөттүн ишине өтө эле канааттандырарлык жакшы деген бааны беришим мүмкүн. Ишиңер жакшы, Кудайым ак жол берсин, жүзүңөр жарык кылсын, тынчылык аманчылыкта болгула. Рахмат. Bir. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Ош шаарынын тургуну болом. Мен соттук реформалардын жүрбөгөнүнө, кээ бир соттордун туура эмес чечим чыгаргандарына, укук коргоочулардын басым жасап, бүгүнкү күнгө чейин адилеттүүлүктү издеп, 4 жылдан бери адилеттүүлүктү издеп, адилеттикти таппай, сизге мына бүгүн кайрылып жатам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин адилетсиздик, укук коргоочулардын, прокуратуралардын адилетсиздигинен жабыркап келдим. Сизге кыска кат жазып, конвертке салып берип жибердим. Ошону мен көп сүйлөбөйүн, ошону карап окуп, ошону бир карап койсоңуз, контролуңузга алып. Фамилиям Раджапов Абибулла. Сүйлөй берейинби? Рахмат. Айнанайым балам Садыр. Сени Кудай колдоп, Кыргыз элинин бактына башчы кылып алып келди айнанайым. Мунан буягына дагы сени Кудай колдосун. Сени мен илгери жаш маалыңда борборду Ошко которобуз дегенде жакшы көргөн элем. Сен түрмөдө жатканда сүрөтүн илип алып күндө дуа кылып жүрдүм, келсин бийликке деп. Коррупция менен мен күрөштүм. Менин колумда коррупциянын удостоверениясы бар. Айнанайым балам, мен ушу сага сенен суранарым, ушул илгерки Даңазал доордо Сулайман падышадай болуп, ушу жаман кийинип алып, элиңдин аялуу немеси кедейлерди колунда жок инвалидтерди карап жүрсө да болой. Мен Сооронбайга 2 жолу кат жазсам, жооп келбей койду. Даже ак үйдөгү камераларды алып салыптыр. Айнанайым садак болоюн. Мен ушу пенсионермин, 1 балам инвалид. 2-3 бала менен бир кичине жер 27 квадрат метр жерди алып иштетип атсам, ушу инвалид пенсионер ушу колунда иши жок балдардагы жерди тартып алып койду мына Сарыбашев. Жанымдагы келечек деген байдын 6 дүкөнү коюп койду, документи жок болсо эм садак болоюн. Мени ишке орноштурсун. Биз ашка калдык 2 жылдан бери. Assalomu alaykum hurmatli Sadir Nurkojov. Men Сонбек Жунусбаев, Ош шаарынын тургуну. Мен диги апага айтып коеюнчу. Сиздин жериңиз баягы ген план боюнча баягы сноско кете турган жерге туш келген экен. Мына мэр айтты азыр башка жерден жер беребиз деп. Башка жерден жер беребиз деп мына сөз берди азыр. Сиз мэрге келиңиз, мэр чечпесе анан кийин айтасыз. Бул жерде негизинен албетте шаардын кызыкчылыгы үчүн кээде мына ушундай окуяларга туш болобуз. Бирок мен бүгүн суроо берейин дегеним мындай. Садыр Нуркожоевич, бүгүн мен сиздин абалыңызга негизинен суктанбайм. Сизде аябай чоң бир жоопкерчилик турат. Элдин жүгү турат. Бул аябай чоң нерсе. Ошон үчүн мен сизде мына ушул жүктү көтөрүүдө, ушул жоопкерчилик көтөрүүдө чечкендүүлүктү, тазалыкты каалайм. Анан бирок Ош шаарынын тургуну катары бир эки маселени айтып койсом болбойт. Мына Ош шаарынын мэри Талабек Насырбекович бир чоң Ош шаарына демилгелерди баштаган. Бул биринчи, мына бул жерде областын шаарынын эли отурат. Ош шаарына кирип атканда Т деген бир мына өзгөн жолунда бир бүтпөй калган жол бар. Мурунку экс-президент баштаган эле. Ушуну сиздин Кудай буйруса алдыда падыша болом деген, элдин шайлоосун өтөм деген ниетиңиз бар. Ошого чейин болсо дагы мына ошол Т маселесин Ош шаары эл үчүн чечип берүүңүздү суранабыз. Ош шаары пробка болуп атат. Экинчи маселе, мына жерде Акбура маселеси бар. Эң нез айтайын дегеним, мына бүгүнкү шаардын жетекчилиги баштаган иштерди акырына чейин колдоп, чечкенге чоң жардам берип коюңуз. Ош шаарынын эли дагы ошондо сизге чоң жардам берет. Чоң рахмат. Макул, көзөмөлгө алайын, көзөмөлгө алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү калың эл журт, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына Кыргыздын тарыхында биринчи жолу мына карапайым эл менен мындай жолугушуу, суроо жооп жолугушуу бул Кыргыздын тарыхында биринчи жолу болуп атат. Мен аты жөнүм Маматалиева Райхан Нокаттан келдим. Себеби мынакей чындык таппай күйүп
турган адамдар өтө көп экен. Биз алыстан болсо дагы эртеңден 6-да туруп, ушу сизге ушу үнүбүздү жеткизип коелук деп келдик. Бирок ушул кандайдыр бир Кудайдын кудурети менен ошо сиз мына кыргыз элинин алдына келип калдыңыз. Мен сизге айта турганым, мынакей мен кесибим врач, бирок ноокаттын акими Давран Маматалиев, мен ноокатта бир бакчаны текшерип коюп, ошонун аркасынан Давран Маматалиев, ноокаттын акими, мен куугунтук кылып мен иштеп кетирген. Мен 2,5 жылдан бери жындык таппай, чыркырап күйүп жүрөм. Мендей күйгөн адамдар көп экен. Сизден сураныч, бул боюнча мен далилдүү фактыларым, документтерим бар. Ушуну алып барып мен сизге же болбосо өзүңүз бир адамдарды көрсөтсөңүз, мен ошолорго көрсөтөм. Экинчиси, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул жерге күйүп атып сүйлөгөнүмдүн себеби, мага ушуган күйгөн адамдар ноокатта өтө көп экен. Алардын эмеси, мисалы ноокаттын прокурору Бекташев Калмамат бир топ жепкорлорду коркуп, жепкорлорго жардамдашып, жепкорлорду жаап жашырып, ноокаттын прокурору Бекташев Калмамат ушундай мыйзамсыз иштерди кылып атат. Ал Бекташевдин орун басары мыйзамсыз иштерди кылган, 2 жолу сөгүш алган Ташкулов Курманбек деген. Бул дагы 2 жолу сөгүш алса дагы ошол ноокаттын прокурорунда отурушат. Булар бул кылмыштуу иштердин башында башкы прокуратурада Гүлнара Акимбаева деген ушул кылмышкерлердин, жемкорлордун, коррупционерлердин жаап жашырып аткан ушул башкы прокуратурада ушул Гүлнара Акимбаеваны ноокаттын прокурору Бекташев Калмаматты орун басары 2 жолу сөгүш алган Ташкулов Курманбек ноокаттын акими. Ушул мен эч кандай чындык, акыйкат таппай күйдүм. Ошондуктан менин далилдүү документтерим бар. Мен сиздерге барам. Сизден сураныч ушуну карап берүүңүздү суранам. Макул. Көзүңүз карап коюңуздар. Бир балкондан суроо бар. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Атым Улан, фамилиям Эргешев. Аксыдан болом. Мен сизге берейин деген суроом, ошо Аксыда чегара маселеси бар. Кербен шаарынан Коштөбө айыл өкмөтүнө чейин 14 километр. 3 километринде такталбаган Өзбекстан менен чегара бар. Ошол жерден жергиликтүү жашоочулардын жылкылары, уйлары өтүп кетет. Аны караган эч ким жок. Ошол такталбаган жерди ушу чечейин деген аким же болбосо бир айыл өкмөттөр чечпей келет, жылына жүздөгөн жылкы, жүздөгөн уйлар жоголуп кетет да. Ушул жерди тез арада бир тактап, чечип, ошол жерди бир зын тартып, негизи зын тартылып келген, ошо такталбаган жерге келгенде ошо токтоп калган да. А бүгүнкү күндө Өзбекстандын жарандары ал жерге мал коюнап келип, чатырларын тигип, мындай биздики да болгон да, ошол маселени чечип берсеңиз. Бир эле үй бүлөдөн 10-дон 15тен уй жоголуп кеткен учурлар болуп атат. Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, бир эле уйдун баасы 80 000 сом болуп атат. Ушул маселени карасаңыз, андан кийин экинчи маселе, мына Шамалы сайдан Кербенге чейин бир 30-40 километр жол бар да, жол өтө мындай бир мышык ыйлай турган даражада, абалы. Ол жол менен Алабука, Чаткалга чейин кете турган 3 райондун главный жол ошол. Ушул маселени карап бир чечип берсеңиз. Рахмат. Рахмат. Чегара боюнча, такталбаган жерлер боюнча. Буга чейин биз тараптан ушу кечиктирилип жүргөн экен. Мага жеткен маалыматтар боюнча биз кече жакында чечим кабыл алдык. Мындан ары чегара маселесин Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич башында турган комиссия мүчөлөрү чечет. Жакын арада иш сапары менен барып келди бул боюнча, сүйлөшүлдү. Анан кийин ушундай чечимге келдик. Кудай буюрса, Өзбекстан менен чегара маселеси жакын арада чечилет. Мына Камчыбек Кыдыршаевич отурат элдин арасында, өз ишин баштайт жакын арада. Жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, туура дейсиңерби, туура эмес дейсиңерби, биз ушундай чечимге келдик.
Анткени чек ара маселеси тез арада чечилиш керек. Чек ара маселеси чечилмейин тынчтык болбойт. Мына ушундай чечимге келдик да. Чечебиз чек ара маселесин. Жол боюнча болсо биз тактайлы, көрөлү, баарын изучать этип туруп, анан кийин сизге жооп беребиз. Жолдор боюнча бюджетке жараша болот да. Коррупцияны түп тамыры менен жок кылсак, бюджетибиз көтөрүлөт. Ошондо жол да жасалат, ошондо мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акылары дагы көтөрүлөт. Ошондуктан бир жарым жыл, эң ашып кетсе 1 жыл белиңерди бекем бууп, мамлекеттик кызматкерлер чыдап тургула. Чыдагыла, 30 жыл чыдагансыңар, эми 1 жыл чыдап койгула. Андан кийин ошол 1 айдан 2 айга жеткидей кылып, эмгек акыңарды көтөрүп беребиз. Ал үчүн коррупцияны жок кылыш керек. Ага сиздер дагы, мына эл дагы карапайым калк, жардам беришиңер керек жок кылыш үчүн. Бир кишинин колунан эч нерсе келбейт. Ал үчүн бардыгыңыздар жардам беришиңиздер керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин фамилиям Газыбеков Турсунали. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин атым Турсунали Газыбеков. Чоңалай районунан келип турам өзүңүздүн астыңызда. Ишиңизде чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кудай жалгап, манеке карапайым элдин үнү дагы ураткан мезгилге келип калды окшойт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өтө көңүл бөлүп угуп коюңуз. Биздин Чоңалай өрөөнүнөн 13 тонна алтын, 55 тонна күмүш, 116 тонна жез жөнөк Кытайга сатылып кирип кетти. Жалпы баасы 661 миллион сомдук жеги байлык жөнөк түпөн-түз Чоңалай районунан Кытай элине кирип кетти. Өтө көңүл бөлүңүз, дагы улап айтамын. Бул ошол жанагы кирип кеткен алтындарга, байлыктарга түз биз Кыргызстан мамлекетинин жетекчилери күбөлүү. Ушуну мына катымды жазып алып келдим. Кайраклардан окуп көрүп, өзүңүз баа бересиз. Муну көп мезгилдерде айттык, бирок үнүбүз жеткен жок. Эми айтайын, андан кийин ошол жанагы Кытай мамлекети Түркменистандан Тажикстан аркылуу Чоңалай районунун кеңинен газопровод алып өтүп кетип атат. Ал газопровод өтүп кетип аткан жердеги Тажикстан мамлекети баардык жерлерден колдорду көрүп, кешип, казып алып кеттик деген жолдорду көрсөтүп атат. Ал эми биздин чоңдордун көрсөтмөсү болду окшойт. Биздин аралыктагы жакшыракай дыйканчылыктагы эл пайдаланып турган жерлердин баардыгын ошол газопровод аркылуу жерибизден элден сатып алды. Жердин көпчүлүк бөлүгү Кытайга уже сатылып кеткен. Өтө катуу көңүл бөлүп туруп, ушул боюнча кимдер күнөөлүү, ким кандай иштерди алып барган, ушул боюнча бир комиссия жөнөтүп, азыр кеч эмес ушуну жөнөтүп көрүңүз. Андан сырткары ошол чыккан алтын кенди жан-жак элдерден баардыгы илгерки лицензия берген комиссиялер миңдеген гектар жерлердин баардыгын лицензия берип койгон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өтө зарыл нерсеге федералдын ишине ошол жерге жыйынтык чыгарып, элдин бир мүддөсүнү бир чечкенге аракет кылыңыз. Мынакей, анан 3-чү жолу айтайын деген нерсем, Кыргызстан мамлекетте баардыгы бийликти талашат. Эң жөнөкөй талашап айткан нерсеси, сиз бийликте коррупционерлерди кармап туздурам деп жатасыз. Эң чоң рахмат. Ошол туздурган нерсе уурдап тапты, сатып алды, таап алды. Ошонун баардыгын кайтаруу, ошонун сизин кайтарган ошол соттолгондон көбүрөөк пайдам керек, өзүнө чоң күнөө артат. Эми айтайын дегеним, ошол жанагы каракулдар менен өзгөнгө жанагы акимдерди ошолор бүгүндөн баштап, кечеден баштап жыйынтык чыгарып, кана коррупциялык системаны сен билем деп бардың эле. Урматтуу Тирек жанагы Айчара министри, сен ошондой деп бардың эле. Давай коррупцияны кайра кайтарып, акчаны качан сен толтурасың? Же мени менен мына Кашиев экөөбүздү ошол кечеңизге жазган эле. Давай силер ушул боюнча көзөмөлгө десеңер, акимдер кандай өздөрүнүн ишине качып калгандыгын жакшы эле билип калат. Дагы кайра кайтарат. Ушул жанагы районго жетекчи баардык ошол жерлерди күлүк иштерди билет. Дагы ошолордон акчаны көксүндүрүп туруп, ошондой ниетти ишке койсоңуз, бирөө жайларда элден мынакей мени райондун акимине койсоңуз бүгүнкү азыркы мезгилде
Halk oyunu başlayın. Ben uşak çekti 6 kere taktımdım bunu göre. O şöyle işlerim vardı kaçarsız olan benim rayonda bilemem. O şöyle vardı ben sizi aralarla bıraktılar kalkıp durup Özgür'e çağdan olmayla. Sizde en bir taşlamayın, en taşlamayın. Neyse uşak olmadan. Kim uşağını kolları üstüne sıramayın. Bana göre ben altımda aldı sayılan, ben aldım ben istetimde beğendim. Bana göre tarazı getirin. Rahmat. Hurmatlı elçi. Биздин азыркы түштөн кийинки сапарыбыз Жалал Абадка болот. Андан кийин эртеңки сапарыбыз Алабыкка Чаткалга именно сиз көтөрүп аткан маселе боюнча алтын, күмүш, жез чыккан кендерге барабыз. Барып мен өз көзүм менен көрүп ал жерде ошол баякы тополоңдо талкалап өрттөп ийген дагы моменттер бар экен. Ошолорду жандандырып ишке киргиздирүүгө элден суранганы бар атамын. Анан бул маселе боюнча biz жаңы лицензияларды берүүгө мораторий жарыялайбыз. Бүгүнкү күндө иштеп турган алтын кен, ушундай кендердин баарын мындан ары дагы иштетебиз дагы. Бир шайлоолорду бүтүрүп келгенден кийин булар менен сүйлөшүүлөргө олтурабыз. Кожоюндар менен, ошо лицензиянын кожоюндары менен, бардыгы менен. Концентрат боюнча ташып чыгып кеткенге биз тыюу салабыз. Бүт баары биздин мамлекеттин ичинде переработка болуш керек. Biz görüp turuşumuz gerek büt barın. Andan keyin çıgımdарын bayak çıkarıp durup mamleketke dağı, elge dağı payda tiygizgide kılıp durup süйлөшүүлөр жолуна oturabız. Buga bizge vakit gerek. Şu жазга чейин vakit beriңиздер. Bunun bardığın açık, bardıq şu sımiylerden açık görsetip eldin mamlekettin paydasına çeçkide kılabız. Oşol momentте investorдун da özünün kızıkçılığı kalış gerek. Эми baya talkalangan приrodабыз бар. Аны талкалап салышкан бүгүнкү кезде ар бир ошо иштетип аткан заводдор. Эми аны кайра калыбына келтириш өтө кыйын. Ошондуктан булар ишин улантып, бирок түшкөн пайданы баарын ташып чыгып кетпей, бизге, элибизге, мамлекетибизге дагы калтырыш керек, пайда келтирип. Бул боюнча мына мен эртеңки сапарым ошо Алабыкка Чаткал болот. Алайга дагы жетебиз, кичине убакыт бериңиздер. Анан эми туура көрсөңүздөр, азыр биз Жалал Абадка чыгат элек, суроолорду кыскартсак, bir жерде маған кат жүзүндө да суроолор келди. Мунун баарын мен өзүм аппаратыма тапшырам. Интернет аркылуу же болбосо мындай өкмөттүн өкүлү аркылуу жоопторду беребиз. Анан эгерде бизге арыз муңуңуздар болсо, жанагыдай мына өкмөттүн өкүлүнө кайрылыңыздар, шаардын мэрине кайрылыңыздар. Эгерде булардан жыйынтык болбосо, анда түздөн түз биздин адреске жөнөтсөңүздөр болот. Почтабыз бар. Ак үйдө ошогон таштап койсоңуздар сөзсүз түрдө бизге жетет. Мурункудай жетпей калбайт, басылып калбайт. Арыздарыңар, суроо талабыңыздар. Эми кийинки жолугушканча чейин саламатта болуңуздар. Эл журт тынч болсун, мамлекетибизде тынчтык болуп, бакубатчылык болуп, токчулук болсун. Рахмат келип бергениңиздерге. Atı jönünüz kim? Atım Osman Pazarlar yolga çıkarken hiçbir takip yok. Olmay degen son pazarda açıp koyuyorlar. Yönetip cedestik koyuyorsun rayonga. Milisalarda koyan diyelim. Bunu şu da koşuyor. Cedekçilerden koyuyorsun.